Жүрөк көрсөткөн жокмун, эркектер көбүрөөк экен. 110 киловаттык подстанция. Мынакей караңыздар. Кучакта алып өбүңүздөр мынакей. Айткам силерге, кучакта алып Кудай кааласа өбүбүз деп, мынакей өбүбүз. Ош шаары кең сай жаңы конушуdur. Демек бул негизги максаты ушул кең сай конушунун электр энергия менен камсыздоо болуп саналат. Анан кийин жалпы техникалык маалыматтарына токтолуп кетсек, качка болсонуз көмөк чордонунун кубаттуулугу класс напряжение 110 кубаттуулугу 6300. 6300 ошо биринчи очерк турат, трансформатор. Трансформатордун бирөө экинчи тарапта 10 киловольттук напряжение чыгат. Жалпы крундун саны 24, анын ичинен 18и уже элге берсек болот да. 24 анын ичинен ТТТН бар, анан 18. Бүгүнкү күндө ишке берилген крундун саны 5 дана, бүгүнкү күндө даяр. Андан тышкары 3 аба чогулгун чыгарып койдук. Анын экөө резервде турат, бирөө уже кошулуп бүгүнкү күндө 150ге жакын турак жайга электр энергия камсыздалды. Кудай буюрса биз ойлоп атабыз 6300 менен 1500-1300 абонентке чейин кубаттуулук жетет. Анан эми жалпы узундугу линиянын 15,5 деп атабыз. Ночетун ачыгы пока 3,5 километр азыркы убакта түзүп аткан. До после мурда азыркы деп сүрөттөрдү киргизип койдук. Ошол кезде Таланкевич булуттук электр аймактарына бизге буйрук берген. Ушул көмөк чордонду тез арада калууна келтирүү боюнча. Биз 20-сентябрда ага чейин материалдар топтоп, персоналдар топтоп 20-сентябрда ишти баштап нарядты ачканбыз. 1 ай 5 күн ичинде толугу менен баштанса, бүгүнкү күндө көрүп турасыздар, ишке бүт баары жарактуу болуп ишке берилди. Кандай болуп калды? Бардык жабдыктар менен жетишпей калган жабдыктардын баарын алып келип таап, кабелдери болуп калган, выключатели положения, разделитель деп коебуз 110, анысы да жок болчу. Анын баарын таап, бүгүнкү күндө улуттук электр тармакта ишканасынан каражаты где-то 18,5 миллион сом акча каражаты жактан каралды. Бүгүнкү күндө мына баардык трансформатордагы ишканасынан алып келдик. Сүрөттө баары көрүнүп турат, кандай состояниясы кандай болгон, бүгүнкү күндө кандай деңгээлде. Жана биринчи келгенбиз, эскизе Төмкөйч. Жайында келгенбиз. Мына караңызчы. Мына крундар, мына кандай заттан рахмат сизге. Рахмат сизге мына. Могу ичи талкаланган болчу да, эчтеме жок болчу, билесиз да, ичи пустой болчу да, талкаланып, тоналып кеткен болчу. Могулар жарабай калган болчу. Карасыңар. Мына ушу Ош песттин эмелери, жигиттери ушулардын эмеси менен, жардамы менен Кудай буюрса бүтүп калды. Булар почти бир тууган эле болуп калды. Бир тууган эле болуп калды. Көрсөттүңүз мындай. Чогуу эле келип, деле эмелерди куруп атабыз. Бирок силерге окшоп чуркап келип көрүп, эмне керек, эмне жок деп мына бул жерде мына асфальтты басып берип десеңиз. Ока ташта чейин келип каралып аттым, Ока таштан чейин келип каралып. Кудай буюрса, бул жерге келген жана өзүңүз айтып кетпедиңизби жайында 3000 адам депчи. Ошолордун батасы тийсин эми. Рахмат. Рахмат. Adamlar bayram kıladı ömürlü. Yaxşı adamlar көп болсо кен ардайым. Аида Маккамбаева. Кырматтуу меймандар, тосуп алыңыздар. Аймагына баластың алты қалың қара жер, жерлігінен күткөндөй, көктөн түшүп алгандай, көк жалманаз батырдың ортосусун элимдин, ошума сыл бермедин, 30 кылым карытсаң да 18'de келбедин. Құттықтау үшін сөз Ош шаарынын мэрі Токторбаев Жеңишбек Шермаматовичке берилет. Жүрөк көрсөткөн жокмун, эркектер көбүрөөк экен. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, кадырлуу меймандар, урматтуу Талайбек Өмөкеевич, Ош шаарына кош келиңиз. Урматтуу Кең Сай айылынын тургундары, биздин жогоруда мынакей биздин алып баруучу жигитибиз айтып кетти. Бүгүн биздин Кең Сай үчүн абдан бир мындай маанилүү тарыхый күн десек жаңылбайбыз. Анткени мына бизге Кең Сай жаңы конушуна жарык келди. Жарык келди. Мурда
мурда ошол жерде Кеңсай жаңы конушунун тургундары отурасыздар, урматтуу жашоочулар. Тиги асфальтный бетонный заводтан убактылуу сурап тартып турганбыз. Ошолорго жалынып, ошол жерде бир 150дей түтүн бар. Тиги ок аташын карап берейин, кичине жардам бер деп биз ошол жерде ошолордон жалынып улап турганбыз светтерди. Мына Кудай кааласа бүгүн эч кимге жалынбайбыз. Эч кимге. Мынакей 110 киловаттык подстанция. Мынакей караңыздар. Кучакта алып өбүңүздөр мынакей. Айткам силерге, кучакта алып Кудай кааласа өбүбүз деп, мынакей өбүбүз. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу меймандар, мынакей ушул Кеңсай жаңы конушу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ушундай жакшынакай иштер жүзөгө ашып отурат. Жеке Камчы Кылышаевич Ташиевдин жеке көзөмөлүнүн астында мынакей бизде суу мынакей толугу менен ишке берилди. Мынакей таза суубуз Кудай кааласа бир ниткабыз полный тартылып бүттү. Азыр 3 жеринде бир переходкаларыбыз калды. Кудай кааласа 20 ноябрь күнү таза суу да келет. Толук таза суу келет. Мына ушул биздин бүгүнкү майрамыбыз. Өзгөчө энергетика министри Талабек Өмөкеевич, сизге чоң рахмат. Мына сиз жеке көзөмөлгө алып ушул жерде тантынакай кылып, кооздоп, оңдоп, жаңы трансформаторду алып келип коюп, жаңы керектүү оокаттарын алып келип, мынакей иштетип бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу Кеңсай жаңы конушунун тургундары, сиздер мына өзүңүздөр билесиздер, ушул проект 15 жыл токтоп калган болчу да. 15 жылда эмне деген жетекчилер алмашпады, эмне деген президенттер келип кетти, мэрлер келип кетти. Бирок ушул Кеңсай конушу каралбай калган. Эч кимге кереги жок конуш болчу. Суубуз чыкты, светибиз чыкты, сууга суу чыкты. Мен ойлойм, бул жерде элдер келип уже үйлөнүп сала баштайт. Андан сырткары биз мынакей өзүбүздүн күчүбүз менен МИП деп коет, бизде муниципалдык ипотекалык компаниябыз бар, при мэрии. Ошол биздин өзүбүздүн тазалык ишканасында иштеген, зеленхоз ишканасында иштеген биздин кызматкерлерге 60 батирлүү бир дом салып атабыз. Кудай кааласа азыр барып мынакей көрүп келдик, урматтуу министрибиз менен котлованды бүтүп, мынакей фундаментин часы даяр болуп калды. Андан сырткары урматтуу генерал Камчы Кылышаевич менен уруксат сурадым. Ушул жерге бир Кеңсай конушуна уруксат берсеңиз, бир 5 ошо гектар абынан 5 блок үй салып берсеңиз, ушул шаар үчүн абдан керек болду десем, ал киши макул болду. Ал домдордун дагы мынакей котлованы казылып, Кудай кааласа иш баштоо иштин жанагы строительный жумуштары башталып калды. Андан сырткары мына азыр мен урматтуу министр Талабек Өмөкеевич менен да сүйлөштүм. Ушул кийинки жылдын бюджетине ушул Кеңсай конушунда электромамычалар тартылып калган. Ушул жанагы электропровод жактарынан бир жардам берейин. Ушул биздин оштук туугандарга, Кеңсай конушунун жашоочуларына бизден белек болсун деп, мынакей өзү азыр өзүнүн сөзүндө айтып келсе керек, ушинтип сөз берди. Урматтуу шаардыктар, анда майрамыңыздар кут болсун. Ушул биздин подстанциябыз ушул биздин шаарыбызга кызмат кылсын. Деги эле бул могу жакта өзүңөр көрүп турасыздар, бул жакта Арабанын дагы 800 гектар жери бар. Гүлбар айыл өкмөтүндө. Ал жака дагы Кудай кааласа свет жетет. То есть мынакей бизде свет кенен болуп калды. Урматтуу жанагы мен жогоруда айтып кеткен 3100 жер тилкелеринин ээлери, келиңиздер эми ушул эмени үйлөрдү куруп баштаңыздар. Кудай кааласа ушул Кеңсай жаңы конушун ушу келечекте эң таза, эң кымбат тантынакай шаарга айландыралы. Андан сырткары Кудай кааласа жакам кармап сүрөбүз. Заманыбыз тынч, эли журтубуз аман болуп турса, асфальт төшөлөт, троллейбус линияны тартабыз, газды тартабыз. Шаардан кем болбойт.
Кудай кааласа, ушул шаарда кандай шарт болсо, ушул Кеңсай айылына алып келебиз. Андан башка мына өткөндө көрдүңөр, тиякта 100 орунду садигибизди баштадык мынакей. Садикте Кудай кааласа жаңы окуу жылынан бүтүп калат. Андан сырткары дагы мектеп куралы деп атабыз. Мектептин Кудай кааласа капсуланы салып жумушту баштайбыз. То есть ушу колдон келген жумуштардын баардыгын Кеңсай жаңы конушу үчүн, жаңы ушу конушту ушу шаарында эң алдыңкы дагы бир жолу кайталап коеюн, конушка айландырабыз. Чоң рахмат. Майрамыңыздар менен. Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев Талабек Умукевичке Ош шаарынын мэриясы терең ыраазычылык билдирет жана ыраазычылык баракча менен сыйланат. Талабек Умукевич, дагы бир жолу чоң рахмат. Жеке өзүм атымдан, ошондой эле Ош шаарынын тургундарынын атынан, ошондой эле Кеңсай айылынын атынан сизге терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Мынакей жигит деген сиздей болуш керек. Мына сөзүңүздү кармап, сиз жалпы эле ушул Кыргызстандын атуулу эмес, сиз мынакей биздин Ош шаарынын дагы татыктуу атуулу болдуңуз. Мынакей бар эл сизге ыраазы. Мынакей министр ушундай болуш керек. Мынакей айткан сөзүнүн үстүнөн чыгып деп эл абдан сизге ыраазы. Ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ушу мэрдин атынан бир ыраазычылык алып бар эле, уруксат берсеңиз берип коелу. Рахмат чоң. Көмөк чордондор кызматынын Ош тайпасынын 5-баскычтагы газ электр желетүүчүсү Алтынбек уулу Бексултан. Ош электр тармактар ишканасынын оңдоп куруу участогунун устаты Ашимов Аскар Мусабаевич. Урматтуу Жеңишбек Шермаматович, урматтуу ушу Кеңсай конушунун тургундары, жаңы конуш шаарга айланып, Ош шаарынын дагы бир мындайча айтканда үлгүлүү, ошо барып көрүп келейин деген жаңы конуштардын бири болсун. Ичиңе баарыңарга чын ден соолук, узун өмүр. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, азыр башка эмелерге шаарга барганда кээ бир биз көп жерде эме курабыз, подстанцияларды ар бир жерге. Кээ бир жерде айыл өкмөтү да билбей калат, куруп кетип калабыз. Аким да келбейт, мындайча айтканда. Бул жерде ушул курулуп бүткүчө ушул Жеңишбек Шермаматович жерден эмне болуп атат? Ушул бүтө убагында министр экөөбүз оозубуздан чыгып кетти эле, эл эмне деп айтат деп ушуну күн алыш үчүн көрүп отурду. Тамак ашы мына могу асфальтты да ушу Жеңишбек Шермаматович өзүнүн акчасына басып берди. Ушу элдер келип чаңдабайлы депчи. Эми муну эмне деп айтса болот? Бул Ош шаарынын куту, Кудай буйрса, Ош шаарынын гүлдөтө турган акча каражаттары, мына өзү айтып атат. Авторыноктон эле канча акча түшчү экен, оказывается. Бир жылда болбогон акча, азыр бир айда ошончо акча түшүп атат. Авторыноктон. Азыр чоң авторынок. Жанагындай мал базары салынып атат, өзүң көрүп атабыз. Улам караңгыда кетсең, кетип баратсаң, кээ бир Бишкектин көчөлөрү мындай жаркырабайт азыр. Эмдеги жылы Кудай буйрса айтып атат, могу айылдын эме көчөлөргө да киребиз деп. Мен ойлойм, ушу кишиге чын ден соолук, узун өмүр, сиздин колдооңуз, же болбосо биз деле мындай айтканда колубуздан келбейт эле. Муну баланска өткөрүп берип, жер маселесин чечип, ушу жерге кубаттуулук кылып, оозунан бир жерге келип экөөбүз сүйлөшкөндө айтты эле, мен ушул жерге бир трактор берем деп. Ошол тракторду берди печтин балансына. Анан азыр айтып атам, мен эми могу көчөнү тартканга, линия тартканга, бизге кран манипулятор керек, аполлар таш, аны да берем деп атат, Кудай буйрса. Анан кантип мындай мерге кантип жардам бергин келбейт. Жеңишбек Шермаматович, сизге чын ден соолук, узун өмүр, элдин ишеничи, элдин куту, ушул жерде отурган элдин баары мына өзүңөр көрүп атасыңар. Кээ бир жерге барганда бизде биринчи биз сүйлөйбүз, анан биз өзүбүздүн иш-чара качып кетебиз, анан бир жерге концерт койгондо артисттер укпай калат. Сиздин немеңиз, бүгүнкү программаңыз элдин духун көтөрүп, биздин баарыбыздын настроениясын көтөрүп, жасабайм деген кишини жасаткан программа түзүп койдуңуз. Чоң рахмат. Сыйлоо Аземи. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу коноктор. Бүгүн көмөк чордонун ачылышы менен Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүм атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер.
Жылдын жаз айында Жеңишбек Шырмалович менен бул жерге башына келип, ушул жерге келип аябай кайгырган. Кантип элдикин урдайт, кантип элдикин тонойт, жарык бере турган нерсени тоногон адам бул оңбосо керек деп ошол жерде баягы көөдөнү жарылганча кыйкырып ушул жерде бир башкача болуп кетти эле. Ошондо бир сөз берди эле. Кудай буйруса Кең Сай жаңы шаарга айланат. Анын үчүн биринчи жарык, анан суу келиш керек деп. Бүгүнкү күндө суубуз келди. Жарыгыбыз келди. Çakarak sakallar değil. Gelin siz gel. Bismillah. Ata geliniz. Ata geliniz. Hey. Ata, hemen yaz geliniz. Atama koy. Ata geliniz. Ata geliniz. İçiniz, sizden kim içeceğim? Ben sizde olganda içeceğim. Ben sizde olganda içeceğim. Tak, çatkaldın kımız iken. Çatkaldın kımız iken. Balgımız yapıyor. Hey. Kana. Akjoltoy. Okay. Bismillah. Siz. Aha. Hey. İşte. Hey. Sağının baldım bak. Ulan sağının baldım bak. Tak, elge ketdi Hüseyet. Ya. Şu Kengsay podstansiyasının hazır bizde bir transformator işlep turат. Ошол трансформатордун коргоочу шкафы бул жер. Трансформатор эгер кандайдыр бир замыканиядан өтсө бул жерде бүт ошо немелери запись болот. Бул жактан өзүн каралабыз бүт современный немелер менен коюлган. Жана бизде айтып атпайбы? Өчүрүп коюп атасыңар деп. Ушул защита эгерде трансформаторго перегруз болуп баратса, бул өзү эле өчүрүп коет. Буларсыз эле. Анан булар келип туруп, анан карап туруп, анан башка фидерлерге азыр көргөзөм, анан башка фидерлерге переключение алып туруп, анан кайра күйгүзөт да. Ошол. Бул любой эмеде, подстанцияда, любой трансформаторда мындай защита бар да. Биз өрттөнүп кетет да. Ушул бул бир трансформатор, ал бул экинчи Бүт трансформатор көргөзүп турат. Канча ар бир фазада канча кетип атат, нагрузкасы канча болуп атат, баарын көргөзөт. Бул баягы экинчи запасной трансформатор. Азыр айтып атпайлы, коебуз баары. Трансформатор уже даяр. Защитасы даяр да. Азыр трансформаторго кошобуз да, экинчинин защитасын кошуп коебуз. Муну предусматривать этет. Жасап койдук. Бир жылдан өтпөйт. Жана момундай курулсачы 15-тен курулса. 2 жыл коюш керек экинчи. Жаңы масло экен, а? О, баарын бүт современный Эмет чыкпады, териш келип чыкты бүт жагы. Анан могу жерде эмеси бар. Ачсаң аккумулятор батарея. Молары көп туруп калганда, бүт мыналар ачык сууда калган баягы биринчи келген зарядталбай турганда, бул улам зарядталып турат да, аккумулятор машинеде дейди. Ошону баары турган. Бул азыр кармап атат. Бирок муну эндиги жылга планга киргиздик, жаңы коебуз. Заказали. Германиядан келет атат. Коюп салабыз. бүт баарын монтаждап жасап иштеп коюп иштеп атат. Сонун. Құдай қаласа, Талбек Өмекеевич, азыр мага турак айтты, кулагыма шуурапчы. Кулагыма шуурап айтты. Депутаттар менен сүйлөшүп, сизге Кудай кааласа Ош шаарынын ардактуу атуулу деген нам берели деп чечтик деп атам. Кудай кааласа кийинки келишиңизге Бизге жана айтып эле бир барак кагаз берип койсоңор биз иштейбиз. Балдардын баарын тең эмеси көтөрүлүп калды да. Мына туура кылдыңыз, кызмат кылып атышат да балдар. Баары эле барак. Азыр төрагабыз сиздин жанагы айткан сөзүңдү айтып атпайбы? Айткан анча-мынча министрлер бар да, айтып обещать этип коюп кетип калат, чалсаң албайт, же артынан кууп жетпейсиң, же чалып телефонун көтөрбөйт.
төрага айтып атат. Аталбек Өмүкеевич айткан сөзүнүн үстүнөн туруп абдан мыкты министр мен экен. сизге жөнөтүп коюп турдум да бияка жасалып аткан Ооба. Тилек мага жөнөтөт, мен сизге Ооба, жөнөтүп ооба. турдум. Ой, мен канча Азыр келдим? бул ушул эменен 18,5 миллион бар. Бияка шаарга жанагы перенос кылып атам. Ошо менен 20, почти 40 миллион эле дополнительный расход кылдык да. Эми бюджетке киришибиз керек. Ал бюджетте жок да, сиз эми жакшы билесиз бюджетти. Бирок быйылкы жылы Ош ПВС, Сулайман Торрес, Ош укмуш деп беришти. Укмуш. Кургула суточный почти иштеп беришти балдарчы. Ушунчалык жумуш көп болду. Ал мен айтып балдар десем жок. Урматтуу мэр, баардыгыбыздын жумушубуз иштейле. Ушундай тапшырма болгон бизге. Тапшырма берген турбайсыз сизчи. Чогуу иштегиле деп. Мен бардык жерге айтам. Аким, мэр, айыл өкмөтү ынтымакташып иштеши. Анан барсаң эле тиги муну кылбай койду, тигини кылбай зачем? Сөз табышып иштешкиле. Анан маселе финансирование эме болсо, анан бизге чыккыла алыңар, биз жазайлы.